Бул окуя Борбор Азиядагы эң маанилүү тарыхый учурлардын бири болуп эсептелет. Ал 1873-1876 жылдары Россиянын империялык саясаты күчөп, Кокон хандыгынын кыйрашына жана Түштүк Кыргызстандын Россиянын курамына өтүшүнө алып келди. Элдик көтөрүлүштүн башында Полот хан турган. Жылдар бою Кокон хандыгы Борбор Азиянын кубаттуу мамлекеттеринин бири болгон. Бирок 19-кылымдын ортосунда хандык ичинен чирей баштады. Хандар элди катуу эзип, салыктарды жогорулатты. Кудаяр хан акыркы Кокон хандарынын бири. Ал элди эзип, ошол эле учурда Россия менен жакындашкан. Бул анын эң чоң катачылыгынын бири болгон. 1875 жыл Кокон хандыгынын эң оор учуру. Элдин наразычылыгы туу чокусуна жетет. Ушул учурда эл арасынан бир баатыр чыгат. Ал Полот хан. Ал элди Кудаяр ханга жана орус баскынчыларынан каршы көтөрөт. Көп өтпөй Кудаяр хан тактыктан кулап, Коконду таштап качып кетет. Полот хан элдин жаны үмүтү болуп чыгат. Бирок бул Россия үчүн жакшы жаңылык эмес эле. Орус бийлиги Борбор Азияда көзөмөлдүү толук колго алгысы келип жаткан. Россия Полот хандын бийлигин тааныган жок. Генерал Скобелев баштаган орус армиясы көтөрүлүштү басуу үчүн кыймылга өттү. Ал 1876 жылы орус аскерлери Коконго согуш жасады. Полот хандын жоокерлери эр жүрөктүүлүк менен согушту. Бирок орустарга күчтүү аскерлерге туруштук бере алышкан жок. Согуш аябай кандуу болду. Кыргыз жана өзбек уруулары батырларча күрөштү. Бирок күч тең эмес эле. 1876 жылдын февраль айында Кокон хандыгы толугу менен кыйрады. Орус аскерлери шаардын ичине кирип, көтөрүлүштү кандуу басып, Фергана областын түзүштү. Полот хан жеңилгенден кийин кармалып, дарга асылды. Түштүк Кыргызстан толугу менен Россиянын көзөмөлүнө өттү. Полот хандын көтөрүлүшү кыргыз элинин көз карандысыздык үчүн күрөшүнүн бир барагы гана. Россиянын негизги максаты жана аймактарды басып алып, экономикалык жана аскердик таасирин кеңейтүү болчу. Ал эми ушуну менен биздин видеобуз аяктайт. Эгерде сизге жакса, албетте катталып, лайк басып кетиңиздер. Ал эми бул кыргыздардын дагы бир кичинекей тарыхынын бөлүгү гана болду. Эгерде дагы көп маалымат билгим келет десеңиздер, кийинки видеолордон жолукканча.